Ассаламу алейкум, достор, туугандар. Туура 1 жыл мурун 12 январда Москва шаарына туруп түнкү саат 1-де видео кайрылуу жасагам. Жакында мекенге кайткантам. Жакында шайлана турган президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдойм деп ошондой таризде видео кайрылуу жасагам да. Туура 1 жыл өттү, туугандар. Мен мекенге кайтып келгем. Кудайга шүгүр, азыр Кыргызстандамын. Эми ошол 1 жыл мурун кайрылуу жасаган видео азыр кайталанып, эмнегедир коомчулукка тарап, жана ошондой эле ар кандай ой пикирлер болуп жатат. Албетте жакшы комментарийлер бар, каалоо тилектер бар. Мекенге аман эсен кайтып кел деп мындай жакшы сөз жазып жаткан туугандар бар. Арасында бул эмне болуп атат деген түшүнбөй калган дагы достор бар. Эми бул эски видео 1 жыл мурун тартылган. 1 жыл ичинде эмне болду? Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Мекенге кайтып келгенбиз үй бүлө менен. Азыр бардыгы жакшы, ой максаттарга жеткенбиз. 1 жыл ичинде эмне өзгөрдү? Позиция ошол эле ойдон. Садыр Нуркожоевичти колдойбуз, саясатын туура көрөбүз, ой пикирибиз түз. Эми 1 жыл ичинде мен мисалы үчүн Москвада 2 жыл жашап келдим, 2 жыл иштеп келдим. Ал жактан мен эмне таптым? Мен биринчиден ал жактан көптөгөн жакшы достор таптым. Жүрөгү мекен Кыргызстан деп соккон жигиттерди таптым. Жана ошондой эле ал жактан мен эмнени түшүндүм? Мекендин кадыр баркын түшүндүм. Мекендин даражасын түшүндүм. Мен ойлочумун, ага чейин эле мен өзүмдү патриот сезчүмүн, бирок мен анча патриот болчу эмес экенмин. Ошол жакта иштеп жүргөндө патриоттук сезимдер даана ойгонду. Ал жакта жүрүп мен мекендештерибиздин абдан биримдиктүү, ынтымактуу жана ошондой эле ар нерсеге жөндөмдүү, ушундай бир таланттуу, уникалдуу эл экенибизди, кыргыз элин ошондой сыпаттарга ээ экенин мен ошол Москвада иштеп жүрүп түшүндүм. Мисалы, кайсыл тармак болбосун, мисалы үчүн тамактануу тармагын айталы. Ал жакка барсаң, шеф-поварлары кыргыздар, магазиндерге барсаң, кассирлери, же болбосо администратору кыргыз. Таксиде 70% бүт кыргыздар. Анан ынтымактуу болушуп, ар кандай коомдорду түзүшүп, биримдиктерди түзүшүп, 10 күн сайын, 1 ай сайын жолугушуп, кант чыгарчыбыз кант чыгарып, тамак жасап алышып, баягы чогулуп, мекенге болгон сүйүүнү кандырып турушат экен да. Сагынычты кандырып турушат экен. Бул абдан сүйүндүрөт. Эми ошол жакта эмгектенип жүргөн мекендештерибиз бардыгы патриот. Кудай буйруса бутка турчусу туруп, көбүнчөсү материалдык болбосо дагы ушундай бир моралдык жактан бир байып, жакшы бул патриоттук сезимдер менен келип туруп Кыргызстанды өнүктүрөт, ал жакта кала бербейт. Мен канча кишилерге жолуктум, мисалы үчүн аябай бутка туруп, ошол жакта этникалык кыргыз болуп калып калган байкелерибиз менен сүйлөшүп отурганда, алардын дагы арманы аттын башындай. Мекенге болгон сүйүүсү дагы деле өчкөн эмес да, өчпөйт. Ошондой сонун нерселер бар да. Мисалы мен барып жаңы барганда көп нерсени билчү эмесмин да. Такси тармакта да иштедим. Ошо өзүмдөн
кино тармагында нөлдөн баштай турган жумуштарды да иштедим да. Мисалы подсобник болдум, техниктин жардамчысы болдум, грузчик болдум. Ошол жакта иштеп жүргөндө дагы ал жакта кыргыздарга жолугуп, ошол жактан баягы кыргыз туугандар өз ой пикирлерин айтып, колдон буттан алып жардам берип аткан учурлар болду. Мисалы машина оформить этип атканда же документтерге тиешелүү нерсе болсо, ал жакта да кыргыз туугандар абдан мындай бир мындай өз билимдүү да, билимдүү болуп, мындай шустрый болуп, жардам берип, керек болсо ошо орустарга ошол жерде насааттарын айтып аткан кыргыз туугандарыбызды көрүп абдан сүйүндүм да. Бунун баары тең жакшы нерсе да. Туугандар, эми мунун баарын мен эмнеге айтып атам? Биз эмнебиз менен байбыз, биз элибиз менен бай экенбиз да. Элибиз жөнөкөй эмес, элибиз абдан уникалдуу, баатыр элбиз, абдан биримдиктүү, ынтымактуу элбиз. Мына чет өлкөлүк, мисалы кошуна өлкөлөр кандай гана суктанып атат, кандай гана суктанып атат, кандай гана оорчулук башыбызга түшпөсүн, биримдиктүү болуп, колдон буттан алып, кандай сонун мисалы жанагындай мародерчулуктарга дагы жол бербей, мына акыркы күндөрү мына дружиналарды түзүп, абдан сонун баягы уюштургуч элбиз да. Эми ар нерседен позитив да тапса болот, негатив да тапса болот да. Албетте бул видеодон дагы негатив издегендер болот, сөзсүз. Ошол негатив издегендерге баарыңарга ийгилик каалайм. Үй бүлөңөргө тынччылык болсун, жүрөгүңөргө Алла таалам негативтерди позитивге айлантсын. Эми эмнеге айтып атам? Себеп дегенде, 1 жыл мурун Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдоп видео кылгам. Мына азыр да видео кайрылымда айтам, дагы деле саясатын колдойм. Жүргүзүп аткан саясаты мага жагып атат. Бул мен жеке оюм, жеке пикирим. Мен тилекке каршы достордо бар, тааныштарда мындай саясат менен аралашып жүргөндөр, кээ бирлер баягы айтып калгандарды угуп калдым да. Эми балким мансап жетпей калдыбы же эмне болду билбейм. Эме дейт да, деге болбой калды, кыйратпай калды, анан Кыргызстан өнүкпөй калды, кетиш керек, надо валить деген сыяктуу таризде сөздөр айтып атат. Суутуп коюп турбу? Бир кишинин колундан эмне келет? Бир кишинин колунан эмне келет? Айткылачы. Бир кишинин колунан эчтеке келбейт. Биз өзүбүз эл ушундай уникалдуу, биримдиктүү, ынтымактуу туруп, эмне үчүн өзүбүздүн башчыбызды колдой албайбыз? Мен жеке эле Садыр Нуркожоевич эмес, бардык ошо башкармаларды айтам да. Мисалы үй бүлөдө деле атабызга мисалы бардыгыбыз эле акарат айтып эле анан көңүлүн түшүрө берсек, ал атабыз деле ичип кетет же бирдей болот да, туурабы? Ошондуктан башчыбызды колдойлу. Ал деле робот эмес, темир эмес, анын да сезимдери бар, анын да эмоциялары бар дегендейчи. Мен эң жактырган нерсем бул баягы, мен мисалы карапайым адамдын өкүлү катары мага жакканы ошол президентибиз ошо өз аккаунтунда өзү отуруп, өзү жооп берип, ошо карапайым эл менен аралашып жүргөндө да. Мисалы спортто жүрөт, жөнөкөй инсандар менен футбол ойноп, лыжа тебип атат, базар аралап жүрөт. Эми мунун баардыгы тең мисалы үчүн бир эле пиар үчүн эмес, бул адамдын өзүнүн мындай сыпаты ошондой да. Аны пиар деп, андан дагы негатив издештин кажети жок. Мисалы үчүн тескеринче сүйүнбөйлү, биздин президент спортсмен, биздин президент деген эмени сергек жашоону колдойт экен деп, биз эмне үчүн башка казак эли, өзбек эли, тажик эли суктанат, а биз болсо акарат кылып, негативтерди жазып, жакшы нерседен дагы мындай жаман нерселерди сууруп чыгып, анан айтып турушубуз керек да. Ой туугандар,
алгач бир кишини сындаардан мурун өзүбүздү да мындай бир күзгүдөн карап койсок да, мен кандаймын, мен кандай пайда келтирип атам депчи. Мен мондай пайдаларды келтирип койдум, бул эмнеге мындай пайда келтирбейт деген таризде ой жүгүртсө, ошондо жакшы болобу дейм да. Эми мен ойлойт элем, бул формула болгону эле ар кимибиз өз тармагыбызда өз адистигибиз менен мыкты жумушту аткарсак эле баары сонун болот менимче да. Анан эгерде баардыгыбыз эле саясатчы боло болсак же юрист боло болсак же финансист боло болсак, анда иш чатак болуп калышы мүмкүн туугандар. Ошондуктан жерде жүргөн мекендештерибизге ийгилик каалайм, чыдагыла, аракет кылгыла. Колдон келсе үй бүлөнү бөлбөй, бала чакаңар менен бир болгула. Колдон андай мүмкүнчүлүк болбосо, батыраак иштеп тапчуңарды таба калып туруп, эртерээк келип, мекенге келип, үй бүлө менен биримдиктүү болгула. Эч нерсеге алмаштыргысыз нерсе бул үй бүлө да. Ата эненин кашында, мисалы ата энеси барлар бала чаканын жанында болгонго эч нерсе жетпейт. Ошондуктан туугандар, баарыңарга ийгилик каалайм. Ушуңардан жазбагыла. Бул баягы негативчилерге тиешеси жок, албетте. Жанагы ынтымактуулук жактан, биримдүүлүк жактан, уникалдуулук жактан ушубуздан жазбайлы туугандар. Негатив издегендер эми акырындык менен ушинтип азайып жок болуп кетет деп мен ишенем да. Бардыгыңарга тең ийгилик. Видео абдан узун болуп калса кечирим сурайм. Көңүл бөлгөнүңөргө Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.